Урматтуу калайык, урматтуу шаардыктар, өзүңүздөр билгендей акыркы убакта Бишкек шаарындагы эпид абал оорлоп барып баратат. Ошонун негизинде Кыргыз өкмөт башчысы Кубатай Ильич Боронов менен кеңешип, Аземилбек Сурахматов Бишкек шаарындагы бардык күчтү, бардык өзүбүздүн больницаларды, врачтарыбызды, муниципалитеттеги бардык каражаттарыбызды, күчтөрүбүздү колдонуп, bir күндүн ичинде Бишкек шаарында ар бир райондо бирден дневной стационар, күндүк стационар деген борборлорду ачтык. Бул борборлордун эң негизги максаты Бишкек шаарындагы жашаган элдерибиздин оору менен болгон күрөшүүдө консультация берүү жана оор эмес, орто жана жеңил ооруларды ошол жерден кабыл алып, капельницасын коюп, уколун сайып, жана ар кандай консультация берүү жолу менен Бишкек шаарындагы больницаларга жөндөн жөн кайрыла берүүнү токтотуу максатында бул иштерге барып атабыз. Бул күнүмдүк стационарлардын жасап аткан биздин Бишкек шаарындагы бардык больницалардан өзүбүздүн күчүбүз менен алган врачтардын жана медсестралардын, ошондой эле кээ бир жерде региондон келген врачтардын жардамы менен, Саламаттык сактоо министрлигинин жардамы менен бул ишке ашырып жатабыз. Бул борборлор кай жерде ачылган? Октябрь районунда, Асанбай микрорайонунун жанакы троллейбустун конечныйында орус чиркөөсү бар. Ошонун арт тарабында биздин Навайкана, пекарня деген жерибиз бар. Мына ошол жерде 140 месталык күнүмдүк стационар ачылды. Ошол Октябрь району жана ошол районго жакын болгон адамдар ошол жака барсаңыздар болот. Ленин районунда өзүңүздөр билгендей Бунакы Арча бешикте Газпром салган физкультурно-оздоровительный комплекс бар. Ошонун ичинде 140 орундук жер ачтык. Ал жерге жакын жана Ленин району ошол районуна жакын кишилер ошол жака барсаңыздар болот. Ал эми Сверлов районунда Восток 5, Чыгыш 5 дегибиз жерде микрорайондо Ратбек Санатбаев атындагы спорт ордосу бар кичинекей. Ошол жерге 150 орундук Сверлов районунда жасадык. Ал эми 1-Май районунда болсо, Мавреки спорт ордосу, Дворец спорт деген жердин Чүй проспектисине караган тарабынан 150 месталык орундукту ачып ишке кирип жатат. Бул жерлерге сиздер консультация алыш үчүн жеңил жана оор ар кандай грипп, ковид жана башка ушуга тиешелүү чыккан ооруларды текшертүү үчүн барсаңыздар болот. Ал жерлерде врачтар силерге консультация берип, дарыңар болсо, уколуңар болсо, сайып, капельница болсо ошол жерден куюп беришет да, акырын тынч үйүңүздөргө барып жатып, эртеси күнү кайра келсеңиздер болот. Урматтуу шаардыктар, биз бул борборлорду ачуунун бирден бир максаты больницалардагы ооруп жаткан адамдарды ошол жака алып барып, ал эми жеңил жана орто жеңилдиктеги ооруларды ушул жерден эле үйлөрүнө кетирип дарылап турууну чечтик. Мына мен сиздерге айтып коеюн, мен өзүм тааныштарым, жакын тааныштарым бардыгы бул оорудан жеңил жана орто ооругандын баары айыгып, азыр үйлөрүндө отурушат. Мына кала башчыбыз Азиз Эмилбекович врачтардын айтканын жасап, адагы мына айыгып чыгып, азыр Кудай буйрса жумушка кирип атышат. Кирди, иштеп атат. Ошондуктан сиздерден суранарыбыз, жеңил жана оор болсо, ошол биздин ачкан борборлорго барып эле консультация алып, врачтын консультациясы, врачтын назначениясы жок ар кандай дарыларды колдоно бербешиңиздерди суранабыз. Ушул жерлерден барып, ошол жерлерге консультация алыңыздар. Ошондой эле Бишкек шаары мэриясы өзүнүн күчү менен мына бураки 2-чи мектепте 118 консультация берүү колл центрин ачканбыз. Ал жерде азыр 40 киши иштеп атат. Кудай буйрса күн сайын консультация бергендер акырындан азайып баратат.
Біз бұл оорудан да чыгабыз. Урматтуу шаардыктар, врачтын консультациясы жок. Ар кандай имиш-имиштеги, соцсеттердеги жана башка жердеги информация менен өзүңөрдү дарылабагыла. Сөзсүз врачтын консультациясын алгыла. Анан ошонун негизинде дарыланууңуздарды суранабыз. Эгер үйдө самолечение менен заниматься этсеңиздер, өзүңүздөрдүн өмүрүңүздөргө коркунуч алып келиши мүмкүн. Бул оор күндөрдө өтөт. Муну да чогуу биз силер менен чогуу жеңебиз. Биз силерди таштабайбыз. Болгон күчүбүз менен чогуу биз силердин жаныңардабыз. Бардык мэриядагы болгон күчүн ушул ооруну жеңүү үчүн, сиздердин жашооңуздарды жеңилдетүү үчүн иштеп жатабыз. Дагы бир жолу кайрылып кетем. Спекулянттарга, дары-дармектер менен башка спекулятивдик аракет кылгандарга биз баарын көрүп атабыз. Бул күндөрдө өтөт. Ошондо силер менен сүйлөшөбүз. Азыртадан элдин үстүнөн, элдин арыз муңунан, көз жашынан акча жасаганды токтоткула. Ар кандай имиштерди кой берип, дарыңарды сатканды токтоткула. Андан көрөк элдин, шаардыктардын жанында болгула. Элди колдогула. Убагы келгенде эл буга силерге ыраазы айтат. Дагы бир айтып кете турганым, урматтуу шаардыктар, калайык сиздерге чоң рахмат. Ушундай кыйын күндөргө бизде түшүндүрүү жолу менен түшүнүп биздерге мамиле кылып атканыңыздарга, мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлерге, милиция кызматкерлерине, МЧС кызматкерлерине, андан тышкары мына бүгүнкү майрамы болуп аткан врачтарга, Бишкек шаарынын кала башчысы Сурахматовдун атынан, Бишкек шаарынын мэриясынын жамаатынын атынан, өзүмдүн атыман терең таазим этип, башыбызды ийип сиздерге таазим кылабыз. Сиздерге чоң рахмат. Бардык ишти чогуу бирдикте жеңебиз. Үй бүлөлөрүңөр менен аманчылыкта, эсенчиликте болгула. Врачтар, майрамыңыздар куттуктайбыз. Албетте, бүгүн оор күндөрдө ар бир оорунун жанында жүрүп атасыңар. Бирок бул күндөрдө өтөт. Ошондо бул майрамды чогуу силер менен майрамдайбыз. Рахмат. Рахмат. Эми мүмкүн болсо расмий тилде маалымат алсак. Здравствуйте, уважаемые горожане. Хотел бы вкратце информировать вас о развернутых дневных медицинских стационарных центрах, о режиме их работы, об их оказываемых помощях. В связи с тем, что большая часть больных с COVID-19 небольничной пневмонией приходится на город Бишкек, многих пациентов с имеющими симптомами заболевания не могут госпитализировать из-за нехватки мест в больницах, так как они заняты тяжелобольными. В целях обеспечения первичной медицинской помощи для нуждающих граждан по городу Бишкек в оперативном порядке были развернуты 4 дневных медицинских стационарных центра с режимом работы с 8 до 20 часов по адресам. Ленинский район, ФОК «Газпром», 90 койко-мест. Вчера обратились 174 человека. Октябрьский район, здание Бишкекской пекарни возле церкви в магистрали. Вчера обратились 238 человек. Первомайский район, дворец спорта имени Кожомкула, 150 койко-мест. Вчера обратились 254 человека. Свердловский район, ФОК имени Санатбаева, 150 койко-мест. Микрорайон Восток 5. Вчера обратились 20 человек. Мы рекомендуем обращаться в дневные медицинские стационарные центры тем гражданам, у кого легкие и средние симптомы пневмонии или гриппа. Размещение больных на указанных центрах невозможно, так как данные центры предназначены для амбулаторного лечения. Помощь будет оказываться в виде консультации и медикаментозной помощи уколами или капельницами. На данных стационарах постах будут дежурить врачи. Также на месте развернуты аптечные пункты для обслуживания граждан. Пользуясь случаем, хотел бы отметить, что увеличением заболеваемости COVID-19 и внебольничной пневмонии мы наблюдаем острую нехватку медицинского персонала. Для выхода из этой ситуации мы просим неравнодушных граждан, медиков оказать помощь, которые в настоящее время вследствие определенных обстоятельств не работают. Уважаемые горожане, мы благодарны вам, что вы поддерживаете нас. Несмотря на тяжелые ситуации, мы выражаем благодарность государственным службам, муниципальным службам, сотрудникам МЧС, сотрудникам милиции, особенно этот день врачам. Уважаемые врачи, от имени мэра города Сурахматова,
от имени мэрии города Бишкек, от себя лично поздравляю вас с сегодняшним профессиональным праздником. Мы знаем, что сегодня вам тяжело, но придет время, хорошие времена, когда мы победим этот вирус, эту болезнь. Мы все вместе будем праздновать. Спасибо вам большое.